Рахмат, Гүлемжан Сатыбалдиевич, акыркы жалпы биздин тарыхта канча учурлар сотко чейин жетти, и соттун чечими кандай болду эле? Конкреттүү кайсы жылдар болгон кейстерди айта аласыздарбы? Финансийный терроризмди айтып атасызбы же отмыванияны айтып атасызбы? И то, и другое. Сиз бир мыйзамда кошуп келе атпайсызбы, ошон үчүн экөөнү тең айтсаңыздар. Терроризм боюнча канча адам не то что шектелип, а сотко чейин жетип, анан соттун чечими ушул именно подозрение менен канчоосу чыкты биздин тарыхта. И отмывание доходов боюнча өзүнчө айтып кетсеңиздер. Урматтуу Эльмира Жыгалбековна. Эльвира. Эльвира Жыгалбековна. Рахмат. Финансылык чалгындоо кызматы 2019 жылды айта турган болсом, биз мамлекеттик укук коргоо органдарына, Ички иштер министрлигине былтыр 23 запросту аткардык. Андан башка ГСБПке 106, ГКМ 78, военный прокуратура 9. Ошондо сиз көзөмөлдөйсүзбү? Сотко жеткирип туруп, соттун чечими кандай болду? Негизи ушул мыйзамдын канча пайдасы бар дегеним да? Эми соттун эмесин укук коргондоо органдары Вы не контролдош отслеживаете керек. от начала до конца, да? Көзөмөл кылбайсыңар. Биз эми баягы козгогон ишке тиешебиз жок да, просто алынып биз андай статистика жок экен. Маалымат жок сизде. Жок, ал бизде болбойт да, ал укук органдарына болот. Биз эми Сиздер кызыкпайсыңар, киреше ушунча чоң турган- жумуш жасап, ушунча мындай аракет кетип, ушунча сотрудниктердин, адистердин эмгеги аягында эмне болду деп мындай көзөмөл аягына чейин кылбайсыздарбы? Же сурап мындай жалпы маалымат катары да албайсыздарбы? Биздин эмебиз эми чектелген да, биздин эмебиз кызматыбыз. Ошон үчүн баягындай андай функцияларыбыз дагы биздин жок экен да. Соттолуп, ушул мыйзам боюнча буга чейинки редакциясында 30 жылда канча адам соттолуп кетти, кандай срок берилди дегенди билесизби жалпы? Отмывание доходов, мыйзамсыз баюу боюнча аягына чейин канча иш жетти? Азыр мындай коомдо чоң талкуу болуп жатат мыйзамсыз баюу боюнча. Ошондо аягына чейин канчасы жетти? Мындай нерселерди эл тарабынан чыгып атса, анан сизге окшогон органдарды да мындай силердин немеңер бар да, өзүнчө бир мындай салымыңар бар да ошол жерге. Туура айтасыз, бул 2019 жылы эле биз берген баягы обобщенный материал финансовый расследование деп коет да, укук коргоо органдарында ГСБПке именно ошого берген биздин материалдан эле 6,5 миллиард сом доначисление болду. Бюджетке? Ошол баягы эмелерге да, фирмаларга, ошолорго. Андан башка 175 миллион былтыр мындай накталай акчаны биз бюджетке түшүрдүк да, биз берген материалдын негизинде ушул нерселер болду да. Ошондо Гүлемжан Сатыбалдиевич, сиздин максатыңыз жалпы бул мамлекеттин максаты ошондой случайлар болгондо адамды отургузуу эмес, бюджетке компенсациялоо деген сөзбү? Ооба. Ошондо экономическая декриминализация деген сөз туура келеби азыркы учурда? Туура болобу сиздин оюңузча? Потому что коомдо запрос башкача болуп атат. Мыйзамсыз байыган адамдарды жөн эле тонобой каматып отуруш керек деп. Буга сиздин көз карашыңыз кандай анда? Эми Же жөн эле доначисление кылып коебу? Адамдар мисалы ошол ачыкка чыкпайт да маалымат. Ооба, туура айтасыз, мен сиз менен кошулам. Ар ким доначислениянын артында өзүнчө кылмыш жатат, жагдайлар бар. Ошолорду төктүрүш керек деп ойлойм мен дагы. Анан сиздин мен берген эмелериңизди мен уголовный делолор боюнча канча сотко өттү, канча эме кылды, мен ошол нерсени мен кат жүзүндө мен сизге берүүгө 5 секунд. Рахмат. 10 секунд. Мага ушул маалыматты берип койсоңуздар, анан негизи деген коомдо маалымат жок болгон үчүн ушунча миллиард же ушунча 100 миллион кайрылып берилди деп маалымат коомдо жок болгон үчүн ушунчалык мындай жанакындай мындай эмоциялар чыгып атат да.
ушуну ачыкка чыгарыш керек. Рахмат.